Бүгүнкү тема стеклоподъемник. Стеклоподъемникте схемасы вообще кандай устроены, кандай турат, вообще стеклоподъемниктер канча частька бөлүнөт. Биринчи, стеклоподъемникте 4 эшикте мотору 4 башка мотор болот. Ар бир эшикте стеклоподъемникте мотор турат. Жана ар бир моторду башкарган кнопка бар. Ар бир стеклоподъемникке өзүнчө питание барып турат. Өзүнчө бирден предохранитель болот, ар бирине отдельно питание барат. Стеклоподъемниктер через замок иштейт. Эми стеклоподъемник негизи эле эмне себептен бузулат, кандай устроенный. Стеклоподъемник негизи ичинде обычный эле мотор, баягы ичинде щеточный эле, щеткасы түгөнөт, суу кирип кетсе сууну жактырбайт. Айтор ушундай нерселер бар. Ал боюнча практикада толук сабак берилет. Азыр схемасы боюнча сүйлөштүк. Вообще бул жерде мынакей под схему, бул жерде реленин өкүмү менен иштеткенде мынакей маани беребиз. Бул жерде азыр мен кнопканы өзүн дагы чийдим кандай экени. Ичинде мындай кнопка устроенный, бирок реленин өкүмүндө түшүндүргөндө оңой болот. Мисалы, карасаңыздар, вообще стеклоподъемниктин системасы кандай иштейт? Бул жерде 2 5 контакттуу реле. 2 30 контакттар моторчикке центр замокто эле 87А минуска берилет. Демек 87А минус болсо 30га постоянно чыгып турат ошо минустар. 87 контакттарына плюс берилет да реле кошкондо, но эгер өйдөгө кылганды бассак, но реле иштейт дагы, бул плюсту бияка ыргытат, мотор оңго солго айланат. Эгерде ылдыйга баса турган болсок, бул реле иштейт дагы, мотор оңго айланат. Ошентип эки реленин системасы именно центральный стеклоподъемниктин кнопкасынын системасы эки окшош. Мындай айтканда, реленин ичинде дагы мына ортосунан бөлүнүп турганда, мына өйдөсүн өзүн караганда, бул реленин ичиндеги силовой контакттарга окшош. Мисалы, 30 контакт 87А 87. Мына ошол бул бирок механический кол менен башкара турган, электроникада болсо электрониканын жардамы менен, бул механический. Муну элестетебиз, мисалы, баягы жаш балдар ойной турган качеляны. Байкап турсаң, ортодон көтөрүп тургучу, бирок бул жагын басканда бул жагы көтөрүлөт. То есть эки жагын бир убакытта басып кошо албайсың. Демек, мына кнопкадагы ошондой. Качан сиз бул жагын тийгизгенде бул кнопка басылат дагы, экинчи жагын тийгизгенде экинчи кнопка. Бир кнопка басылганда экинчи кнопка басылбайт. Мына ушул системада кандай иштейт? Эми маани беребиз. Бул жерде мына моторчик. Бул жерде байкап турсаңыз, мына пружиновый система өйдөгө дайым түртүп турат дагы, бул контакттын бул шлагбаум сыяктуу болгон контагы дайымкы өйдөк контактка тийип турат. Эми ошол өйдөңкү контактта дайыма масса болот. Бул контактта дагы дайыма масса болот. Ылдыйкы контактта через замок келген плюс. Бул эки контакттан моторго питание чыгат. Ошондо байкап турабыз, данное время өйдөңкү контактта, ылдыйкы контактта дагы экөөндө тең масса бар. Качан мына тийип турган контакттарына. Эки контакттан моторго питание чыгып турат. Эми реле иштетилбеген мезгилде бул эки контактта масса бар болгон себебинен буларга тийип, экөөндө тең азыркы учурда масса бар. Качан бул контактты ылдыйга баса турган болсок, анда бул плюстан бул жака плюс келет дагы, мотор айланып баштайт. Анан кнопканы кой берип, кайрадан бул кнопканы баса турган болсок, бул кнопка өчкөндө кайра массага тийип калат, мына масса чыгып калат. Буну басса плюс чыгат, ошентип сопротивление алмашат. Бул кнопканы релеге окшотконубуздун себеби, реле дагы бул жерде мына 87А контакт, бул 87А контакт, 87 30 контакт. Бул бир реленин силовой контагы, бул болсо экинчи реленин силовой контагы 30 87А. Эми туугандар, бул бир эшиктин кнопка менен моторго болгон схемасы. Эми бир эшиктен экинчи эшикти кантип башкарабыз? Бул жерде главный эшик, негизги эшик. Бул болсо ошол эле эшиктен башкарылуучу кнопка. Бул пассажирный. Мисалы, праворульный десек, бул водитель жактагы эшик. Эми бул болсо левый передний. Эми ушул эшиктен бул эшикти башкарганда кандай болот? Бул жерде дагы эле минус, бул жерде плюс, бул жерде минус, бул жерде плюс. Эми туугандар,
бул кнопканын ичи кандай болсо, бул кнопканын ичи дагы питаниялар ошондой. Бирок бул жерде 30 бул контакттарынан моторго барбай, балким мунун 87 А контакттарына барат. Ошол мезгилде байкайбыз. Эми бул кнопка менен бул моторду башкарабыз. Демек, бул кнопканы бассак, бул жерден плюс пайда болду. Плюс келди дагы бул контактка тийип турган себебинен сразу барып моторго бул жерге плюс келди. Экинчи контакт. Бул жерде байкайбыз. Бул контактка тийип турат. Бул жерде эмне бар? Масса бар. Келди, бул контакттан сразу бул контактка келди и бул жерге масса келди. Ошондо мотор иштейт. Эми туугандар, бул контакттын өзүнөн башкара турган болсок, азыр бул кнопканы баспасаңар, бул контактта дагы масса бар. Ушу эки контакттагы масса бул контакттарга келип турат. Демек, ушу эки контактта тең масса бар. Бул эки контакттан массаны моторго прямой берип турат. Качан бул кнопканы бассаңар, плюс кетет. Бул контактта минус бар, минуска туруп берет. Мына ушинтип бул цепочка болуп иштей берет. Бул мындай айтканда, бул жерде эки реле, бул жерде эки реле деген өкүмдөй эле иштей берет. Бирок бул только реледен айырмасы. Реле электрондук магнит менен башкарылса, бул биздин колубуздун жардамы менен башкарылат. Жигиттер, бул жерде мынакей мотор. Мотордо бул мотор туугандар, айнектин мотору. Моторго эки зым келген. Эми бул мотор өзүнчө бир система. Ушу моторго качан бир кнопкадан питание келгенде, бул моторго келет да мотор оңго жана солго айлантырат. Бул болсо механизм. Механизм түрдүү болот. Бул трос менен иштеген механизм. Бул жерде рельс болот да, ушу рельсте бул жерде бир темир жылат. Ушул темир именно айнекке бекитилген болот дагы. Ушу рельс өйдөгө көтөрүлгөндө айнек көтөрүлүп, булдыйга түшкөндө кайрадан айнек түшөт. Мына ушу рельс рельсте карматылган болот, айнекти көтөрүп түшүрөт. Ал болсо бул жерде трос жардамы менен болот. Бул жерде трос, бул жерде мотания, то есть рельс бар, эмне деп коет, трос чуркайтырган чоң барабаны бар. То есть бул өйдөгө жылганда оңго оролот, ылдыйга түшкөндө солго оролот да, мына ушул жерде трос сакталат. Эми бул трос механический буюм. Бул тросту майлап туруш керек, суу тийсе сууну жактырбайт. Дайым майланып, жакшы каралса 10 жылга чейин иштейт. Машинанын бул механический чайсын көбүнчө бул тросуна суу кирип, заңдап кетсе алмашат, үзүлүп кетсе алмашат, бул арзан эле турат. Биздин бул мотор чайсы өзүнчө дүйнө. Биздин мотор чайса, мына мотордун ичинде стартер кандай болсо ошондой эле устроенный болот да. Бул жерде ичинде өзүнүн магниттери бар, якору бар, щеткасы бар. Кадимкидей электродвигатель кандай болсо, дал ошондой жайгашкан дагы бул дагы щеткасы түгөнсө мотор иштебей калат. Же болбосо втулкалар өлгөн болсо корпусуна тийип калат. Жакшы айлана албай калат. Бунун ичинде редукторный системасы бар. Бул өтө бат айланып берет, анан бул акыры бирок күчтүү айланып берет. Мына ошондой эле стартердин өкүмүндөй эле иштейт. Бул дагы мисалы базарда арзан турат. Бунун ичин ремонт кылганда кылса болот негизи, бирок буну алмаштырып койгон жакшыраак. Себеби буну жасагандан кийин стартердин моторунан кандайдыр стеклоподъемник моторунан үн чыгып калат. Ошон үчүн мен муну жасаганда не советую, жалаң алмаштырыш керек. Себеби бунун ичине бир суу киргенден кийин кайра заводской форматта кылып жасай албайсыңар. Ошол себептен бунун ичи мынакей обычно эле эки зым келет дагы, как мотордой эле иштейт. Аны болсо мисалы мотор иштеп атабы иштебей атабы текшериш үчүн бул жерге келген питаниянын экөөндө тең минус болуш керек. Кнопкадан башкарылганда плюс алмашып келиш керек. Эгер ошол питаниялар келип аткан болсо, ошо мотордун ичин ачып ремонт кылып көрсөңөр болот, болбосо алмаштырасыңар. Бул жерде туугандар эки трос келип туруп моторго оролгон жеринде мына байкасаңар ичинде мындай барабан бар. Бул жердин ичи полный масло смазанный болот дагы. Бир трос бул жака оролгон болсо, экинчи трос бул жака оролгон болот. То есть качан релис оңго чуркап, солго чуркаганда бул бири өйдөсүнө, бири ылдыйына мотания болот дагы, трос дайыма ушул жерде оролуп сакталып турат. Бирок ушул жерде май болот дагы, дайыма трос келгенде, кеткенде майланып турат. Бул жерге суу кирип кете турган болсо, эми бул трос темирден жасалган, ошол себептен трос бат эле сууга чирийт дагы, бул майга карабастан эле чирип, үзүлүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Үзүлүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен туугандар, бул жерге суу киргенден кийин мотор эч качан ремонт болбойт. Сөзсүз түрдө алмашат. Бунун аркасында уже мотордун зубчаткалары турат да, мотордун редуктору деп айтсак болот. Ошол редуктор менен сразу мотор менен башкарылат.
туугандар бул мынакей щетка болсо, мына моторчик, бул жерде турган именно ушул жерде мотор бар. Мотордун бул сырткы объемасы болот да, ичинде мотор якору бар. Анын көрүнүшү мындай болот. Бул именно азыркы идиштин ички көрүнүшү. Бул жерде подшипник болот, бер жагында да подшипник болот. Бул жерде эки магнит, ортодо якор турат. Якор болсо, якордо щеткалар болсо, мындай атайын пластикте устроенный болот да, бир щеткасы бул жакта, бир щеткасы бул жерде турат. Эки щетка стартерге окшоп, сразу тур щетка болот, мындай кичинекей болгон үчүн эки эле щетка болот. Якор болсо бул жерде турат, мынакей. Якордун кебетеси мындай болот. Но якор бул болсо баягы шестернанын бураган жери, щеткалар мындай болуп, эки боковойдон контактип турат. И ушул якордун аркасы баягы идишке салынат дагы, плюс-минус бергенде электромагнит пайда болот, корпустагы магнит менен тебишип айланат. Баягы механизм турган жери болсо, мына эшикти ачканда баягы релиз мындай тигинен турат да, мына ак пластик чуркайт темирде. Ошо темирде чуркаганда айнек шунга бекитилет, ылдыйга чыкса айнек ылдыйга чыгат, өйдөгө чыкса өйдөгө. Бул болсо трос менен мына мотор өзү бул жерге бекитилген, мына ушул жерден трос менен башкарыла берет. Бул жерде мынакей бул релиз, бул мотор. Ушул түрдүү размерлерге өзгөрө берет, бирок машинанын то есть мотордун жана могу релистин иштеш принциби өзгөрбөйт. Ошол эле баягы мына пластик айнекке бекитилип туруп өйдө ылдый боло берет, мотор иштете берет, механизм ишинде майлай берет. Размери гана өзгөрөт, а так иштеш принцип работа бирдей. Бул мотордун иштеши бул схемада бардык айнектер бирдей болот. Бул водительский эшиктеги кнопка, негизги эшигиндеги кнопка болуп бирдей эле боло берет. Мындай жайгашыштары, штекерлери разный боло берет. А так принцип работа ошол эле система менен кете берет.